Assalamu алейкум, урматтуу министрдин орун басары. Бул маселе боюнча министр комитетке да келген, кийин пленардык жыйынга чыккан. Маселе ушундай болуп атат да, туура, бул генерация эмес, электр энергиясын болгону тарката турган тутумдарды жаңылап коюш керек, инфраструктураны, туурабы? Мен эмне үчүн ушул келишимди колдоо жагын ойлонуп жаткам? Баары бир жаңылаш керек экен. Жаңылаш үчүн каражат керек. Каражаттын эки жолу бар. Бири эч ким жөн эле бере койбойт, карыз калыш керек. Экинчиси элдин эсебинен тарифтерди көтөрүш керек. Туура ушул? Бул тарифти көтөргөн буга байланган жок, негизичи, бирок ошол сиз айтайын дегеним, жаңылаш үчүн каражат керек. Бир жолу бар, карыз алыш керек. Экинчи жолу карыз албайлы десек, анда тарифти көтөрүш керек. Туурабы? Туура. Мындай өзүңүздү жоготуп койдуңуз окшойт. Жок, жоготкон жок. Бирме-бир сүйлөшкөндө аябай сабаттуу адамсыз. Бирок билем, мен деле министрдин орун басары болгом, депутаттардын алдына келгенде бир топ сүрдөш бар деңчи. Мен ошон үчүн мурдагы министр менен сүйлөшкөндө, мейли, элдин эсебинен ансыз деле инфляция болуп атса, мына азыркы депутаттар айтып аткандай, өткөн жылы канчага курсак төбөт эле, быйыл канчага, буга эми геополитика дейсиздерби, пандемиядан кийинки акыбал дейсиздерби, башка дейсиздерби, инфляция жакшы эле болуп атат да. Анан ошондой шартта элдин, журттун терисин дагы тескери сыйрыганга каршы болуп туруп, мейли эми карыз болсо колдоп берели дедик эле. Бирок өткөндө министр айтып атат эле да, ата мекенди көндүрүүчүлөр мындай акылдуу эсептегичтерди сатып алуу маселесин чечтик дегендей кылган. Сиз болсо сүйлөшүп атабыз дедик. Же мен туура эмес түшүнүп калдымбы өткөндө? Азыр айтып өткөндөй эки бөлүк деп атпайбызбы? Бир жагы гарантированно биз ата мекенди көндүрүүчүлөргө берелик деп атабыз, 700 миң счетчиктичи. Экинчиси бул жагынан кредит сурап алганбыз, ушуга бергенде деп. Анан биз ошондо көндүрөлү деп атабыз. Биз ата мекендиктер эле бергиле. Анын үчүн дагы закондорго да өзгөрүү киргизсекпи деп дагы карап, ушул десек, алар өзүнүн процедурасы экен. Бирок ошол процедурада дагы биздин ата мекенди көндүрүүчүлөрдү даярдап атабыз. Азыр эле. Чоң рахмат. Демек 700 миң ансыз деле алабыз. Бул кепилденген жагы. Азыр маселе дагы көбүрөөк алалы деп атабыз деген маселе болду, туурабы? Ооба, жалпысы 1 миллион 270 миң деп атпайбы? Ошонун 600 миңи бул кредит менен келет. Эгер ошол кредитти дагы биздин өндүрүүчүлөр утуп алса, бул жеңиш биздики. А 700 миңди биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөргө беребиз. 700 миң да, Кудайга шүгүр. Ошол дагы жакшы. Мен ошол эки нерсе үчүн колдоп беренге макул болгом. Биринчиден, элдин эсебинен эмес, мейли карыздын эсебинен чечкеле. Азыр дагы тарифти көтөрө турган болсок, бул таптакыр адилетсиздик болот да. Анан бирок келип туура карызды төлөш маселеси дагы бар. Бул жагын да ойлонуш керек. Анан азырынча ата мекенди көндүрүүчүлөрдүн продукциясын алганга аракет кылыңыздар. Ошол каражатка булар кийин азырынча электр тутумун тарката турган инфраструктурага ылайык технологияны чыгара турган болсо, келечекте генерация кыла тургандар да чыгарат. Каражат эле болсо, азыр бизде каражат болсо чыгара турган балдар толтура. Ушул эки маселени негизге алып туруп мен колдоонго даяр болгом. Ата мекенди көндүрүүчүлөрдү колдогонго көбүрөөк кепилдик талап кылыңыздар. Мен түшүнөм эми. Карыз берген тарап өзүнүн талаптары, кызыкчтары болот. Консультанттарын жиберет, көп акчаны мүмкүн болсо чөнтөгүнө салып кайра алып кетүү аракетинде болот. Бирок бул жагынан баарыбыз кыракы бололу. Ошон үчүн биздин депутаттар күйүп жанып суроолорду берип атат. Рахмат. Түшүндүм, рахмат.